Урматтуу губернаторлар, hakimler, айыл өкмөтүнүн башчылары, урматтуу жалпы жергиликтүү бийликтин жетекчилери, урматтуу чакырылгандар, элге эң жакын бийлик бул жергиликтүү бийлик. Дал ушул сиздердин мойнуңуздарда жергиликтүү элдин ошол аймактын социалдык, экономикалык бардык маселелери чечүү милдети жүктөлгөн. Сиздердин маңдайыңыздарда кыргыз өкмөтү турат. Жакынкы мыйзамдарга ылайык баарыбыз бир муштум болуп, ушу элдин мүдөөсүн чечкени аттанып жатабыз. Бирок 30 жылдын ичинде бардык маселелер борборго оодарылып жиберилген же борборго байланып калган. Кантип, качан, эмне максат менен эч ким бүгүнкү күнү билбейт. Азыр эч ким дагы жооп бербейт. Чындыгында жергиликтүү бийлик бул мамлекет менен жарандардын ортосундагы чалажан гана орган болуп калды. Албетте, Кыргызстандын аймактарынын ар биринин өзүнүн спецификасы бар. Бирок элдин бакубатчылыгы жер иштетүүдөн, же жайлоолорду эффективдүү пайдалануудан, же мал жандын көбөйүшүнөн гана көз каранды эмес. Элдин жакшы жашоосу райондук мамлекеттик администрацияларынын башчыларынын, шаар мэрлеринин, айыл аймак башчыларынын жана жергиликтүү депутаттардын жоопкерчилигинен жана профессионалдуулугунан өтө чоң көз каранды. Ошону менен бирге жергиликтүү бийликте системалык проблемалар бар. Айрыкча жергиликтүү бийлик органдарына элдин ишеними төмөндөп кетти. Эмне үчүн? Райондук органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин координациялоо жагы начарлап кетти. Ага ким күнөөлүү? Акимдердин пассивдүүлүгү, жогорку жакты карап эле күтүп отура берүү позициясы эмне үчүн демилге жок? Жергиликтүү кеңештердин майнапсыз иши мындай системаны ким түзүп берди? Мунун айынан учурда 377 айыл аймагы, 84% мамлекеттик дотацияда отурат. Айыл өкмөттөрүнүн дотациясын кыскартуу боюнча так иш пландар жок. Жергиликтүү бюджеттти толтуруу боюнча кошумча булактарды табуу боюнча иштер жакшы жүргүзүлбөй жатат. Жергиликтүү потенциалды, колдоор алтынды пайдалана албай атабыз. Пайда алып келүүчү жеке сектордун өнүгүүсүнө көп кызыгуу жок. Жол, ирригация, энергия жана таза суу, канализацияга байланышкан инфраструктуралык чектөөлөр бизнестин өсүшүнө жол бербей атат. Башкы коркунуч өлкөдө жүргүзүлүп жаткан реформаларга элдин ишеничин жоготуп баратабыз. Бийлик органдарынын бири-бирине баш ийбөөчүлүккө баратат. Эми мындан ары мындай болбойт. Президентибиз өз сөзүндө белгилегендей, бүт аракетти бийликтин бардык бутактарынын өз ара аракеттенүүсүнө, алгылыктуу механизмдерди табууга жумшайбыз. Өз ара пайдалуу чечимдерди кабыл алууга, башкысы аймактарды майнаптуу башкарууга жумшайбыз. Президенттин бул багытындагы ишинин башкы кадамы жаңы конституциянын кабыл алуусу болду. Аткаруу бийлигинин иши бир жерден башкарууга бириктирилди. Жаңы конституциянын негизинде министрлер кабинети жана бир нече жаңы структуралар түзүлдү. Айрымдары жоюлду. Мамлекеттик аппараттын ыкчам иштөөсүнө шарттар толук түзүлдү. Ал эми жергиликтүү бийлик органдарына кадрлар арасында аттестация жана ротация болду. Муниципалдык кадрлар резерви түзүлдү. Ушул жерде отурган акимдердин 100% бул этапты басып өттүңүздөр. Сиздерге суроо, натыйжа чыкчыдайбы, кандай болчудай? Мен жеке оюм боюнча биринчи кезекте сиздерди коркутуп үркүткөн райондогу тентектер, кызматка коюп бер деген кошоматчылар менен догурунган туугандардан, классташтар, курсташтардан ажырадыңыздарго деп мен ойлойм. Биздин биринчи максатыбыз өлкөдө жакшы жашаган адамдардын санын көбөйтүү. Жакырчылыктын деңгээли
25,3%. Бүгін президент милдеттеме қойды, эмдиги жылы 20%га чүрөсүңөр деп. Өтө жакырлардын 0,9%, жалпы элдин санына карата. 2020 жылдын башында 6.637.000 адам болсо, анын ичинен жакыр жашаган адамдардын саны 1,6 миллион адамды түздү. Өтө жакыр жашаган адамдардын саны 59.166 адам. Жакыр жашаган 1,6 миллион адамдын 73,7% айыл тургундары. Айрыкча Жалал Абадта 37,2, Нарын областында 36,8, Баскенде 34,7%. Акыбал көп жакшы эмес. Аймактагы жакыр жашаган адамдардын тагдыры, жетим жесирлердин ыйы, элдин көз жашы ар бириңерди жана бизди ойлондурушу керек. Жакыр жашаган адамдардын саны жылдан жылга азайып, орто жашаган адамдардын катары көбөйүш керек. Азыркы бул слайдта көрсөңүздөр болот. Жакын бүгүнкү күнү бюджеттен биринчи байларга түшүп атат. Анткени категориялык жардамдар. Электр тармагынан эле көрсөңүздөр болот. Байдын үйүндө 100, 200, кээ бирлердин бизнес кылып атса 2000, 5000ге чейин лампочкалар бар. Анан үйдө жалгыз отурган жетим жесирлерди 2-3 лампочкасы менен баары бир субсидияны ким көп алып атат? Байлар алып атат. Мына ошондой категориялык жардамдан биз алыс болушубуз керек. Мына бу жерде орто катмар жалпысынан түзүлүп калды. Эң жакырлар бар, мен айткан жана 0,9%. Мына бу жерде кып-кызыл болуп турган. Сиздер менен биздердин милдети ошону өйдөрөөк жылдырыш керек. Бейбечараларды жакыр жашагандарга, жакыр жашагандарды орто катмарга, орто катмарлар өйдө байларга жылыш керек. Байлар эгерде салык төлөсө, булар дагы таланттуу адамдар, буларды барктап билишибиз керек. Ушулар аркылуу жумуш орнунун баарын түзүшүбүз керек. Бирок бүгүнкү күнү колунда жок жакырларга адрестүү түрдө 183.000 үй бүлөнү тактап бүттүк, райондорго чейин жеттик. Азыр ар бир айылга чейин жетишибиз керек. Мына ошолор менен биз иштешибиз керек. Ал эми орто каткар менен байларга, аларга алака түзбөш керек, аларга шарт түзүп бериш керек. Атадан балага өтө турган байлыгын анан ошо бизнесине шарт түзүп берип коюп, сиздер толугу менен ушу колунда жоктогуларды ошолорго жумуш орун түзүп берип, ошолорду мындай орто катмарга өткөзгөн саясатка жакын карады өтөбүз. Ал үчүн калк ичиндеги байлар, кедейлер жана орто жашагандар класстарына жараша жардам берүүнүн шарттары боюнча тартибин толугу менен өзгөртөбүз жана жаңы тартип киргизебиз. Республикалык бюджеттен каржылануучу мамлекеттик колдоолор даректүү гана болот, адрестүү. Пенсия пособиялар 1 январь 2023 жылдан баштап минималдуу прожиточный минимумдан кем эмес деген шартты президент астыбызга койгон. Ошон үчүн биз киреше бөлүгүн дээрлик көпкө көбөйтүшүбүз керек. Демек, биринчи кезекте бардык жардам көбүрөөк жакыр жана өтө жакыр жашаган адамдардын жакшы жакы өнүгүүсүнө багытталат. Өлкөдөгү экономикалык өсүштү адам өзүнүн жон териси менен гана сезгенде мамлекет тараптан аткарылып жаткан ишти баалай баштайт. Ошондуктан мен бүгүн докладымда сиздердин ишти жакшыртуу боюнча бир нече сунуштарымды айтам жана тиешелүү тапшырмаларды беремин. Биринчи, аймактарга барганда, эл менен учурашканда эң биринчи сөз мал, жан аманбы дейбиз. Дал мына ушул суроого жооп бериш үчүн айыл өкмөтүнүн штатында сөзсүз түрдө 5 адам, 5 специалист болушу керек. Айыл өкмөтүнүн башчысы өзү, элдин эсебин алган адам, канча киши ооруп атат, ким канча жашта, балким бул доктор болобу, адамдын санын, сапатын, барын көңүлүн буруп турушуңуздар керек. Үчүнчү, малдын эсебин алыш керек. Балким бул ветеринар болор. Бунун баары сиздер менен акылдашабыз. Төртүнчүсү, коомдук тартипти сактаган участкалык милиционер. Жана эми 5-чи эсеп-чотту билген бухгалтериңер. Бул 5өө сөзсүз түрдө болуш керек. Мен бул калган кызматкердин баарын кыскартып койгула деген жерим жок. Кыскартуу боюнча таптакыр сөз болбош керек. Өкмөт бул эң чоң жумуш орун түзүп берип аткан бизбиз.
коронавирустун убагында кыскартабыз, жайлайбыз дегенден алыс болушубуз керек. Урматтуу президенттин указына ылайык 30%ке чейин биз реттешибиз керек. Биринчи этабында бош болгон жердин баарын кыскарттык, 10-15%га чейин болду. Кийин көбөйтпөшүбүз керек. Мына бүгүн ошондой тапшырмаларды алдыңар. Болгону мен эмнени сиздерге айтып атам. Айыл аймактарында дайыма канча болгон кызматчылардын милдеттерин өзүңүздөр карап чыгышыңыздар керек. Жана бешөөнөн башкаларынын баарына өзүңөрдүн муктаждыгыңарга, өзүңөрдүн элдин санына, бюджетиңерге жараша канча адам керек болсо, ошончо адам менен иштеше бериңиздер. Ушу 5 адам менен иштеп, 3 айлыкты көтөрөм десеңер, аныңарга дагы биз макулбуз. Мына ошонун баарын сиздердин өзүңүздөрдүн эркиңиздерге коёйлу деп атам. Экинчи, негизги басым бул дотациядан чыгаруу деп эсептелинет. Урматтуу айыл өкмөтүнүн башчылары, бул сиздердин негизги ишиңиздер болууга тийиш. Ушул залда отургандардын 98% жаңы шайландыңыздар. Аны мен билем. Анализ кылып чыктым. Бирок көбүңүздөр бир нече жылдан бери айыл өкмөттүн ишине аралашып жүрөсүздөр. Буга чейинки жетекчилердин дотациядан чыгаруу боюнча конкреттүү момундай иштерди жасаганын билем деп көп деле айта албасаңыздар керек. Анткени 402 айыл өкмөтү болсо, анын 83,4%, 377-си дотацияда турат. Учурда болгону 75 айыл өкмөтү дотацияда турбайт, өзүн өзү камсыз кылат. Ошондуктан азыр биз дотациядан чыгаруу үчүн бир нече чараларды көрөбүз. Алсак, трансферттер боюнча жаңы системаны киргизебиз. 2021-жылдан тартып, киреше салыгы 100%, роялти 50% жергиликтүү бюджетке өтөт. Сатуудан түшкөн салыктын 30% жергиликтүү бюджетке берилет. Мурда 100% берилип турчу. Коммуналдык кызматтардын баарын өзүбүздүн мойнубузга алып кетели деп турабыз. Мектептердин толугу менен республикалык бюджетке которуу боюнча сунуштар иштеп чыгылууда. Бул Бишкек менен Оштон тышкары. Айыл аймактардын мектептери республикалык бюджетке которуу боюнча жалпы каражаттын көлөмү 1,3–1,5 миллиардты түзөт деп эсептеп атабыз. Булактардын баарын тактап койдук да. Аймактарда жаңы фонддор түзүлөт. Биринчи, облустарды өнүктүрүү фонддору. Экинчи, райондорду өнүктүрүү фонддору. Үчүнчү, райондук маанидеги шаарларды өнүктүрүү фонддору. Негизги булак катары республикалык бюджеттен 1,3–1,5 миллиард сом каралат. Жана эмдиги жылдын бюджетинде бул көрсөтүлгөн. Ири, тоо, кен ишканалары жок 2 областыбыз бар экен бүгүнкү күнү. Бул Ош менен Баткен. 50 миллиондон 100 миллион сомго чейин фонддорго акча бөлүп беребиз. Калган областтарда недралардан түшкөн акчалары бар экен. 25 районго 700 миллион сом каралып жатат. Анын ичинен ар бир районго 20 миллиондон 40 миллион сомго чейин берилет. Ошондо район ичиндеги ар бир айыл өкмөткө болжол менен 5 миллион сомго чейин өнүгүүгө жумшала турган акча болот сиздерде. Райондук маанидеги 18 шаарга 30 миллион сомдон 500 миллион сом берилет. Аталган каржылоо фонддорун аймактардын өнүгүүсүнө материалдык стимул берет деп мен ишенем. Мындан тышкары, Баткен областына өзгөчө статус берилгендигине байланыштуу өнүктүрүүгө 500 миллион сом жыл сайын берилет. Нарын областына Кумтөр аркылуу 500 миллион сомдун тегерегинде жыл сайын каражат бөлүнүп берилип турулат. Бул эми каражаттар негизинен төмөнкүдөй долбоорлорго жумшалат. Эстеп коюңуздар, чаташтырбаңыздар. 20% коронавирус дагы эле токтогон жок. Ушуга күрөшүүгө жумшалат. Элди коргулбаңыздар. Колунда жоктогуларга дары-дармектерди өзүңүздөр алып берип турсун деп мына ушул экинде акчаны бөлүп берип атабыз. 20% социалдык долбоорлорго. Баары бир өлүм житим болот. Сиздерден материалдык жардам сурап келгендер болот. Мына ушуларга жумшайсыздар.
Ал эми 60% бул экономикалык долбоорлорго жумшалыш керек. Кайра кайтарылып туруш керек. Бул акчалардын баары жоголуп кетпеш керек. Жыл сайын ушу 60%га көбөйүп кете бериш керек да. Мына экономикалык долбоорлор өнүгүүгө алып барат. Ал кайтарымдык механизм менен иштеши керек. Ошондо өсүштөр камсыз болот. Бир эле мисал айтайын, Кумтөрдүн комиссиясын жетектеп туруп, 3,2 миллиард сом ысык көл өнүктүрүү фонду сарптаптыр. Кайсы ишканалар ачылды? Эмне үчүн бул кайтарымсыз кетти деген суроолорго биз так жооп ала алган жокпуз. Айрым бир школдор 3-төн 4-төн эсе ремонт болуптур. Дубалдар 10 эседен сырдал вакталып чыгыптыр. Айрым ушундай социалдык маселелердин баарына кетип калган. Же болбосо 3 миллиард 200 миллионго канча деген завод, фабрика, же болбосо канча деген бактарактар тигилип калмагалы. Биз мындан ары, мындан сабак алабыз, жана сиздерге андай мүмкүнчүлүк бербейбиз. Жана 40% менен өзүңүздөрдүн жакыр элдерди баарын бакканга мүмкүнчүлүк алыңыздар, оору менен күрөшкөнгө, бирок 60%-ын экономиканын өстүрүшүнө жумшаңыздар. Негизинен бул кандай долбоорлор болушу мүмкүн? Жанагы 60%-ды жибергенде. Биринчи кезекте калкты иш менен камсыздоочу бардык долбоорлорго каражат бере берсеңиздер болот. Экинчиден, калкты социалдык аярлуу катмарын колдоого багытталган жумушчу орундарды түзүүгө. Үчүнчүдөн, илимий изилдөөчүлүк, инновациялык, технологиялык долбоорлорго дагы жиберсеңиздер болот. Демек, бир топ айыл өкмөтү дотациядан чыгарууга болот. Биздин эсептөөлөр боюнча эмдиги жылдын аягында 180 айыл өкмөтү өзүн өзү камсыздап калат деген биздин эсептөөлөрүбүз бар. Тагыраак айтканда баары дотациядан чыга баштайт. 3 жылдын ичинде биз дотациядан дээрлик көпчүлүгүн баарын чыгарайлы деп атабыз. Үчүнчүдөн, ишкерлерге дагы эмнени сунуштап жатабыз, сиздер менен чогуу. Бул багытта эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына карата олуттуу жана ири долбоорлор башталды. Мамлекет сөзсүз сатып алууга биз кепилдик беребиз. Берген инвестицияларга, эгерде сиздер менен чогуу келген инвесторлор гарантия сурашса, биз гарантия берүүгө даярбыз. Экономиканы өнүктүрүүчү бир катар долбоорлор каржылана баштайт. Конкреттүү айтсам, республикалык маанидеги 30 долбоор, областык маанидеги 300 долбоор, ал эми жалпы бардык аймактар, айыл өкмөттөр, айылдар боюнча 3000 долбоорго. Башкы максат экспортту колдоо жана ага дем берүү. Учурда президенттин жарлыгы даяр болууда. Бул долбоорлорго 1 миллиард сом каражаттын булагы табылды. Жаңы жылга чейин Кыргыз индустриясы мамлекеттик ишканасы ачылат. Жогорудагы долбоорлор ушул ишкананын астында ишке ашырылат. Биз мурунку Оштун губернаты Расул Осмоналиевич экөөбүз 82 улуттук борборлук мыйзамды, проектлердин баарын даярдап койгонбуз экономика министринде жүргөндө. Мына сиздерден дагы суранып кетебиз, ушундай даяр мыйзамдарыңыздардын баарын сиздер менен чогуу турмушка ашыра баштайлы. Ошондуктан ушул залда отурган баарыңыздарга, жетекчи катары баарыңыздарга биз тапшырма беребиз. Конкреттүү долбоорлук сунуштарды даярдаңыздар. Өлкө кеңеш бергенге, анан ой айтканга мастер болуп калдык да. Элге макул, жетекчилер эмне аякка кошулуп баратасыңар, мен билбейм да. Мага же өкмөттүн мүчөлөрүнө кирип алып, ойлорду айтпагыла. Кеңеш бербегиле. Бизнес проектлерди бергиле. Жумушчу орунду кантип түзөбүз деп, ойлоруңарды бөлүшсөңөр болот. Айыл өкмөттөн келип алып, мага макроэкономиканы кантип оңдосо болот деп үйрөткөнүңөрдү токтоткула, урматтуу айыл өкмөтүнүн жетекчилери. Бизнес пландарды иштеп чыгыңыздар. Айылга кандай ишкана керек? Ички бизнесмендерди тарткыла. Жеке сектор менен кызматташууну күчөткүлө. Аймактын спецификасына жараша ири ишкерлерди Бишкектен өзүңүздөргө чакырыңыздар. Жакынкы 3 айдын ичинде ар бир айыл өкмөттөн, акимден муну сурайбыз. Мына азыр урматтуу президент тапшырма кетти, сиздерге кандай деген бааларды биз кое алабыз, кандай деген критерийлерди кое алабыз. Эң биринчи критерий ушу. Кандай силерде ресурстар бар, ошолорду пайдаланыш үчүн кандай бизнес проектлериңер бар. Мына ушунда
биринчи сиздерге баа бере турган биздин KPI деген коэффициент показательдерибиз. Демек өнүгүү үчүн тандоону бизнеске биз коюп, алар менен чогуу астыга алып кетишибиз керек. Биздин ишибиздеги урматтуу жетекчилер, негизги багыттардын бири катары бул салыктын базасын өзгөртүшүбүз керек. Ал үчүн силердин көңүлүңүздөрдү бурайын деген мына салыктарды чогултуунун бүгүнкү күндөгү структурасы 30 жылда калыптанып калган. Мен бул слайдты тууралуу көптөн бери эле сизге көрсөттүрүп, айтып келатам. Депутат катары дагы, мурун өкмөттүн мүчөсү катары дагы, азыр эми өкмөттүн кабинетинин жетекчиси катары сиздерге дайыр жолу көңүлүңүздөрдү буруп коюуну туура көрдүм. Министрлер кабинетинин төрагасы катары менин позициям: салык түзүүчүлөрдүн структурасы жыгылбай турган фигурага же квадраттык формага келиши керек. Мына байкап көрсөңүздөр, сол жагында татакай пирамида турат, ылдый жагында өлкөдө 488 миң салык төлөөчү бар болсо, анын ичинен 480 миңи же 98,4% чакан ишкердик менен алектенет. Мына ылдый жакта туура турган пирамиданын эң көбү ушулар. 2900 же болбосо 0,6%. Бул 30 миллион сомдон өйдөрөөк обороты бар кичинекей компаниялар, же жок кесе 3 миң компания бар бизде. Ал эми эң чоң ири компаниялардын саны 5 миң. Мындай карасаң пирамида туруктуу, татынакай турат. Бирок кайра булардын салым төлөгөнүн карай турган болсоңуздар, ушу 1% түзгөн ири чоң ишканалар бүгүнкү күнү 81,4% салык төлөп атат. Эң үстүндө турат. Ал эми орто бизнес болгону 5%, 5,3%, ал эми эң чакан кичинекей ишканалардын бары болгону 13% түзүп атат. Сиздер менен биздер жакын карада мына оң жакта турган жашыл квадратка жетишибиз керек. Ири бизнес 55%га чейин салык бериш керек, чакан жана орто бизнес 45%га бериш керек. Чакан орто бизнес каякта? Айыл жергелеринде. Ошондуктан сиздердин мүмкүнчүлүктөрүңүздөр 10 эсе көбөйтүп беребиз, бирок 10 эсе көп салыкты чогулта тургандай милдеттемени дагы сиздерге биз коебуз. Урматтуу коллегалар, дагы бир чоң иш бул эми туризм тармагында жүрөт. Туристтик, маданий, тарихи, баалуу жерлердин баары аймактарда. Биз аны сиздерден эч кандай бөлүп кете албайбыз. Бирок ушуга чейин туристтик инфраструктураны жакшыртуу боюнча канча жолу тапшырмалар берилди. Финансылык булактар жок болгондон кийин биз тараптан контролго алынганы менен бир да иш ордунан жылган жери жок. Ошондуктан биз туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик фонд түзүп жатабыз. Жакынкы урматтуу президенттин жарлыгы даяр болот. Бул жерге дагы 1 миллиард сомдук акча каражат бөлүп жатабыз. Бул жаңы жылга чейин бөлүнөт жана түзүлөт. Бул эмнелерге багытталынат? Биринчиден, бүт туристтик объектилердин бардыгы мамлекеттин карамагына алынат. Андан түшкөн кирешенин баары сиздердики, бирок алардын баары мамлекеттин деңгээлине көтөрүлөт. Экинчи, курорттук рекреациялык багыттагы объекттердин баары дагы түздөн түз мамлекеттин башкаруусуна өтөт. Дагы бир жолу айтайын, башкаруусуна. Үчүнчү, туристтик объектилерге барчу жолдордун мамлекеттик тарабынан бүт жазалып берилет. Төртүнчүсү, бүт инфраструктуралар ушу фонддун эсебинен оңдолунат. Бул фонддун мүмкүнчүлүктөрү кандай болот? Биринчиден, объекттерди өз алтынча арендага бере алат. Сатып алууга келишимдерди түзө алат. Ошо объектилердин үстүндө турган услугаларга объектилер эч качан эч жака сатылбайт. Биргелешип иштетүү боюнча келишимдерди түзө алат. Үлүштүк курулуштарды жүргүзө алышат. Инвесторлорду тартууга, алар менен иштешүүгө мүмкүнчүлүк алат. Мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн түрдүү моделдерин киргизүүгө мүмкүнчүлүк болот. Ал үчүн биринчи кезекте жер пайдалануу мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизебиз. Ар бир объектинин мүлктүн баасы, уставдык капиталга салымдары сиздер менен биргеликте эсептелип чыгылат. Туристтик кластерлер күчөтүлөт. Караколдо тоо лыжа, Ошто тарыхый маданий, Жалал Абад шаарынын базасында рекреациялык
жана башка ири кластерлер ишке кире баштайт. Түндүк түштүк альтернатива жолдун курулушунун тегерегиндеги зоналар ачыла баштайт. Ысык көл айланма жолунун курулушу туризм индустриясына чоң түрткү болот деп биз эсептейбиз. Туризмди түрктөр түтүнсүз завод дешет. Анткени зыяны жок, тынымсыз киреше алып келип турган завод катары баалап, ошого жараша мамиле кылышыбыз абзел. Биз дагы ар бир конокту биз Кудайдын коногу катары Кудадай эле тосуп алабыз. Ошо өзүбүздүн салтыбыздын баарын өзүбүздүн артыкчылыгыбызга пайдаланышыбыз абзел. Келген коноктун баарын татынакай тосуп алып, жөнөтө турган жергиликтүү бийликтеги жетекчилер сиздер жоопкерчиликтүү болосуздар. Калктуу пункттардын дароо таанылышына жана туризм чөйрөсүнүн өнүктүрүү максатында баарыңыздарга тапшырма беребиз. 1-январга чейин мунун моделдерinin барын иштеп, схемаларын, конкурстарды өткөзүп, өзүңүздөр бүтүрүңүздөр. Ар бир аймактын өзүнө тиешелүү өзгөчөлүктөрүнө жараша таануучу эмблемаларды, логотиптерди иштелип чыккыла. Мындай белгилер бардык калктуу пункттардын эл көп баскан чок ортосунда орнотулсун. Урматтуу жетекчилер, жергиликтүү бийлик органдарындагы эң чоң проблема бул трансформация иштери. Айыл чарба багытындагы жерлерге ар кандай жолдор менен үйлөр курулуп калган. Бул бардык аймактарда бар. Ал түгүл ар бир айылда дагы бар. Аларды сүрдүрүп таштай албайбыз бүгүнкү күнү. Айрымдарынын колунда кызыл китеби бар, бирок жери трансформация болбой жаткан жарандарыбыз дагы көп. Аларга дагы үй курууга уруксаат берилиши керекпи, жокпу, мына сиздер менен биздер чечип бүтүрүшүбүз керек. Бүгүн президенттен тапшырма алдык. Сиздер менен чогуу жаңы жылга чейин бул проблеманы чечебиз. Өкүнүчтүүсү, жакшынакай сугат жерлердин жер кыртыштарын бузуп, атайлап сатып жаткандар дагы жок эмес. Буларга толугу менен биз бөгөт коебуз. Элдин наразылыгы эмнеде болуп атат? Документ даярдоодогу тозокто болуп атат. Архитектурага бар, экотехинспекцияга бар. Экотехинспекция азыр жер агенттигине, тигиге бар. Айыл өкмөтү чечет. Же болбосо толгон токой жүгүртмөлөр, тияка, бияка комиссия деп эле баш айланып жүрүшөт. Элди айлампага барын түшүрүп салдык. Ал эми райондук комиссия өзүнчө эле бир кудайга айланып баратат. Трансформациядагы бир маселе, жергиликтүү бийликке өткөрүлүп берген жерлер бүгүнкү күнгө чейин трансформация болунбай жүрөт. Бул мүрзөлөргө арналган жерлер, таштанды таштоочу жерлер, таза сууга, электр трансформаторларга, подстанцияларга деген участкалар, парк, эс алуучу жайларга деген жерлер, маданий тарыхый жер деп көп жерди ээлеп алышкан, ошолорду дагы бир жолу карашыңыздар керек. Бизнес сурап жаткан зоналар, же башкача айтканда толтура, анын өзүңөр дагы билесиздер. Бул проблеманы качандыр бир кезекте кимдир бирөө чекит коюшу керек эле. Бул вазифа сиздер менен мага жүктөлдү. Мына ошол мезгил келди, урматтуу туугандар. Баарыңыздарга тапшырма. 2 жуманын ичинде кайсы жер трансформация керек болсо, толукталган, артка кайтарылбай турган бул бүт документтерди бизге киргизиңиздер. Муну Айыл чарба министрлиги катуу контролго алат дагы, өзү биздин аппаратка, администрацияга киргизет. Жаңы жылга чейин бүт трансформацияны бир гана өкмөттүн токтому менен бүтүрүп сиздерге беребиз. Урматтуу аймак жетекчилери, жергиликтүү бийлик жөнүндө жаңы мыйзам тууралуу дагы кичине сөз кылсак. Өзүңөр билесиздер, Жогорку Кеңеш 6 октябрда жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзамды кабыл алып берди. Авторлорунун бир катары мен да ошол жакта коргогонго бардым. Эми кандай болуп калды? Биринчиден, акимдер бардыгына жооп бере турган, ишти уюштурууга, аны контролдоого мүмкүнчүлүк алдыңыздар. Мамлекеттик органдардын, райондогу түзүмдөрүнүн жетекчилерин, райондук маанидеги шаар мэрлерин, айыл өкмөт башчыларын кызматка дайындоодо, кызматтан бошотуу укуктары сиздерге берилди. Мурда мындай укугуңар жок болчу. Азыр акимдерди президент дайындайт, жана биз бошотобуз. Ротация иштери улантылат. Райондук кеңеш институту
түзүлөт, эгерде керек болсо 1 январь 2023 жылдан баштап. Ага чейин дагы анализдеп көрөбүз. Республикалык, областык маанидеги шаарлардын мэрлери, буларга дагы акимдерге берилгендей эле укуктар берилди. Үчүнчү, райондук маанидеги шаар мэрлери жана айыл өкмөттөрүнүн башчылары. Бул кызмат орундарына коюлуучу талаптар такталды. Айыл өкмөтүнүн башчысы болом дегендер сөзсүз түрдө жогорку билимге ээ болушу керек. Эмгек стажы боюнча талаптар да градацияланды. Жетекчи боло турган адамдардын жалпы иш стажы 7 жылдан 10 жылга чейин болушу керек. Башкысы ошол шаарда же ошол аймакта туулуп өскөн адам ал шаарга, айыл аймагына мэр же айыл өкмөтүнүн башчысы боло албайт. Бир райондун ичинде бөлөк айыл өкмөткө барып иштесе болот. Анын баарын эми акимдер отуруп алып өзүңүздөр тескеп чыгасыздар. Кадрлык муниципалдык резерви түзүлдү. Жетекчиликке муниципалдык гана резервде турган гана адамдар дайындалат. Резервге киргизүү боюнча конкурс өткөрүүлөрүнүн, резерв түзүүнүн жана резервтердин иштешинин тартиби президент тарабынан жакынкы арада аныкталат жана бекилет. Эми мэрлер, айыл өкмөтүнүн башчылары тиешелүү жергиликтүү кеңештерге жана акимдерге отчет бересиздер. Акимдерге иштебеген айыл өкмөттөрүн бошотууга толук укук берилди. Ушул жерден жергиликтүү бюджетке токтолуп да кетейин. Ооба, салыктык жана бюджеттик чегөрүүлөр жыл сайын өзгөрүүдө. Бирок жергиликтүү бийлик өзүн кирешесин көбөйтүүгө болгон кызыгуусун таптакыр жоготуп койду. Сандар менен айтсак, жергиликтүү бюджет 2013 жылы 10 миллиард сом болсо, 2020 жылдын жыйынтыгы менен 9-10 жылдан кийин болгон 15 миллиард сомго жетти. Дүйнөдө кескин өзгөрүүлөр болуп жатат. Жаңы технологиялар кирип жатат. Миллиардтаган каражаттар мамлекеттен колдоого келип жатат. Бирок бизде жергиликтүү бюджетте өсүш таптакыр эле жок. Өсүш болгону 4-5 миллиард сом, анын да басымдуу бөлүгү Бишкек менен Ошко таандык. Мен жогоруда салыктар боюнча бир топ сунуштарды айттым. Бул тема абдан маанилүү. Ошондуктан бүгүн жакшы сиздер менен талкуулап алсак. Биз бюджет боюнча эң жогорку планкаларды койдук, урматтуу коллегалар. 2022 жылы 400 миллиардка консолидированный бюджет, 2023 жылы 500 миллиардка сомго чыгарабыз деп. Бул максатты ишке ашырууда сиздердин салым эмдиги жылы 10 эсеге көбөйөт. Жергиликтүү бюджетке коюлган пландагы 10 эсеге көтөрүлөт. Өзүңүздөр билесиздер, каражат бир казынага чогултулат. Бирок анын түпкү максаты сиздердин ишиңиздерге чек коюу эмес, а тескеринче мамлекетке болгон финансылык кыймылына көз салып контролдоп туруу. Бул механизм көп өлкөлөрдө абдан жакшы иштеп жатат. Бизде да ошондой финансылык тартип орнойт. Минфинде бүт Кыргызстандын бюджеттик картинасы турушу зарыл. Мындан ары жергиликтүү бийликтин финансисттери түздөн түз Минфинге жооптуу болот. Аларды өзүңүздөр алып кое албайсыздар. Эгерде эң биринчи баскычтагы айыл өкмөтүнүн бухгалтериясынын кандайдыр бир каталар кетсе, жооптуу жетекчилер дароо кызматтан кетесиздер. Ошон үчүн финансисттериңиздерди абайлап, окутуп, тактап, аларды сактап туруңуздар. Маселе ошол эле жеринде министр финансы менен чечилет. Ал финансист албайт, айыл өкмөтүн жумуштан алат. Акимдер жана башка жетекчилер переназначение, кайра дайындоо дегенди жазабай туруңуздар, шашпаңыздар. Көп жылдан бери тажрыйба адистердин баары жаныңыздарда иштеп атат. Кайсы бир себептер менен бирөө пенсияга кетсе, бошосо, же таптакыр иштей албай койсо, анда мына жаңы механизмдер менен иштей баштайсыздар. Сиздерге дагы бир нече тапшырмаларды бергим келип турат. Бул идентификация жаатында. Бул менин негизги идеяларымдын бири эле. Малга жанга паспорт дегенде ошондо баарыңыздар шылдыңдап, баарыңыздар дагы күлүп, бирок акыры эмне болду? Евразия биримдиктердин биринчи эле талабы кайдан келген эт, кайдан келген алча деп коюшту. Бул ишти ишке ашырдыкпы? Оюбузда жетти, колубузда жетти, бирок азыр сертификаты жок. Бир дагы жүк Евразиялык чөлкөмгө кире албай атабыз. Ушул ишти аягына чыгарышыбыз керек. Экинчиден,
дасторкого келген этти каяктын малы дегенге суроо жоопко бере алсак, анда жаныбыздагы Кытайга этти сата баштайбыз. Бүгүнкү күн Урумчиде орто эсеп айлык $630 болду. $630 болду, урматтуу коллегалар. Индияда сары май бүгүнкү баа менен 1800 сом болот. Сары май, Кыргызстан эле кадимки сары май. Алакандай эле бир кагаз алсак, сары майдын баарын Индияга алып кетебиз деп атат. Мына ушунун баарын тең сиздер менен чогуу биз колго алышыбыз абзел. Инвентаризация жаатында. Бул сөздүн айтылганына 3 жылдан ашты. Иш көп жакшы астыга жылбайды. Мына бүтүп калдык деп эле жатасыңыздар. Мен бир эле мисал айтайын. Кыргызстанда 10дон ашкан уюлдук компаниялар иштейт. Жылына биз 20 миллиард сомду тамаша иретинде айтайын, сүйлөшкөнгө, ушакташканга коротуп жатабыз. 20 миллиард сом обороту сотовый компанияларды. Телефондордун айынан пейилибиз да бузулуп баратат. Эл ичинде 40 бузулду. Телефон иштетиш үчүн эмес, шыбаш үчүн эле керек болуп калдыгы деген кээде ой кетет да менде. Бул чындык болуп баратабы ким билет. Бирок биз 7,5 миллиард сомду пособие деп берип атабыз. Ошону көрө албай атабыз. Ошондуктан инвентаризация дегенде биз так билишибиз керек. Колунда жок адамдар ошо пособиялардын баарын каяка жумшатат. Эгерде тамак ашка, кийим кечеге жумшап ата турган болсо, анда пособияларды 2 эсе көбөйтөлү. Бирок сотовый телефонго колдонуп атса, анда анын көтөрүү кажети барбы же жокпу? Мына ушу жактарды дагы бир сыйра карап беришибиз керек. Тапшырмайм. Жаңы жылга чейин Кыргызстанда канча мүлк бар экенин ар бир аймакта Кыргызстан боюнча дагы бүтүрүшүбүз керек. 2022 жылдын 1-кварталына чейин алардын наркын билишибиз керек. Канча турат? Переоценка болуш керек. Канчага бааланат деген суроонун баарын тең дагы сиздер менен бүтүрүп, даярдап коюп коюшубуз керек. Бул жумуш бүтпөсө, баарыңарды сөздүн түз маанисинде айтайын, электрондук почта менен эле кызматтан ала баштайбыз. Эгерде сиздер айыл өкмөтү болуп туруп, карамагыңыздарда аким болуп туруп, эмнеңер бар, эмнеге жок экен, адам ана малды айтпай эле коеюн, мүлктү айтып атам. Билбесеңиздер, анда кантип жетекчи болосуздар. Мына ошондуктан ушуга аябай катуу көңүл буруңуздар. Мамлекеттер сатып алуулары боюнча. Азыр мамлекетте мыйзамдар көбөйүп кетти. Ал түгүл мыйзамдардын чатагы да болуп кетти. Мыйзамдарды иреттөө боюнча жазында эле президенттин жарлыгы чыкты эле. Юристтердин өздөрүнүн башы айланып, иштин баш аягына таппай жатышат. Өзгөчө азыр ошондуктан Минфинге тапшырма берет элек. Мамлекеттик сатып алуулар мыйзамын баарыбызга иштегенге жөнөкөй жана ачык, ыңгайлуу кылып бериңиздер. 1 январга чейин. Бул ишти бүтүрүш керек. Тазалык. Бул өтө чоң экологиялык маселе болду. Мусор оозуңузга кирип калды го деген телевидениядан күн сайын бизге көрүнгөн сюжеттерди көрсөтө баштады. Талаанын баары эле целлофандан жоолук салынып калды. Ликуандын китебин алып окуп көргүлө. Мусордон кантип арылганын. Азыр Сингапурдун эли оозунда чайнап бараткан сагызын дагы жолго таштабайт. Көчөнүн баары гүлдөр, бактар, жапжашыл, таптаза. Мэр, аким, айыл өкмөттөр коомдук тартип үчүн жеке жооп бересиздер. Жашылдарын көрктөнүрү, тазалык үчүн өзүңүздөр керт башы менен жооп бересиздер. Коммуналдык төлөмдөрдүн баарын биз мойнубузга алсак, 70% жумушуңар справка берет экен, урматтуу айыл өкмөттөр. 1 январга чейин Кыргыз өкмөтү баарын электрондук форматка өткөзөт. Колуңуздардын баары бошойт. Ошондуктан ушу тапшырмаларды так аткарыңыздарды биз талап кылабыз. Урматтуу айыл өкмөттөр менен мэрлер, ушу айылдын башына же кире беришине, ачык болотторго, көлдүн жээгине салып алган таштанды таштоочу жерлерди иретке келтиргиле жаңы жылга чейин. Жаз келгенде жазайбыз дебей. Жол жээгинде жаткан таштандылардын баарын алгыла. Азыр чүйдүн губернатору менен жок дегенде көлгө бараткан жолду тазалай баштадык. Таштанды маселелерин жазга калтырбай чечилсин. Урматтуу аймактын жетекчилери, урматтуу мамлекеттик органдардын башчылары, шайлоо. Алдыдагы жогорку кеңештин 7-чакырылышына депутаттардын шайлоолор болот.
мурдагы оппозициянын мурдагы өкүл катары эскертип да коеюн. Бир маалда оппозиция, бир маалда позиция дагы болуп жүрөбүз. Административдик ресурстан 2005 жылы эмне болду? Алыс барбай эле коелук, өткөн жылды урматтуу президент эске салып кетти. Бийликтин өзүн алып түшкөн учурга дагы биз күбө болдук. Шайлоодон карьераңар бар болот же жок болот. Аралаша турган болсоңор, экинчи аткаруу бийлигинде иштебейсиңер. Ушуну эстеп коюңуздар. Атайын мыйзамга, жана мен айтып аткан мыйзамдарга киргиздик. Утеря доверия деп. Эле эгерде ишеничтен жоготуу статья менен жумуштан кетсеңиздер, экинчи аткаруу бийлигине такыр бара албай каласыздар. Ошондуктан президенттин тапшырмасын так аткарыңыздар. Бир да квартальный, бир да айыл өкмөт, бир да аким, губернатор, мэрлер аралашпооңуздарды суранып кетем. Мугалимдерди, дарыгерлер боюнча дагы саламдыбайды президенттикин айта барасыздарго деп мен ойлойм. Кайсы аймактан шайлоо эрежеси бузулду, жетекчилер аралашты деген сөздү уксам, дароо силердин башыңар, жумушуңар кетерин эскертип коеюн. Менин сиздерге айта турган принципиалдуу акыркы эскертүүм. Мамлекеттик органдар менен жергиликтүү бийлик өтө тыгыз иштөөгө милдеттүү. Эл эч качан экиге бөлүнүп карабайт. Кайсы бир мамлекеттик орган менен келишпестик эл жабыркабашы керек. Каалаган күнү сууну, светти, жылуулукту өчүрүп, убактылуу уктатып коелу деген болбоого тийиш. Мындай жетекчилер эмес, ал гана жапа чекпейт. Кандай гана маселе чыкпасын, ыкчам чечүү технологияларын, механизмдерин табуу зарыл, урматтуу коллегалар. Интернет турат. Сиздер менен биз түздөн түз байланышта болобуз. Түздөн түз, ар бириңиздер менен. Ушу 2 жуманын ичинде ар бириңиздердин телефондоруңузга менин жеке адрестерим, жеке сайттарым барат, жана администрацияда ситуационный центр түзүлөт. Жаңы жылга чейин ар бириңиздерди көрүп турабыз. Ар бириңиздер менен маектешкенге президенттин дагы, урматтуу Садыр Нуркожоевичтин жана менин да мүмкүнчүлүгүм болот. Мына жакын арада ушуларды бүтүрөбүз, баарыңыздар менен тыкыз байланышта бир бийлик болуп иштешейли. Биз эл менен деп алып, кайра бизди жамандаганыңар дагы токтоткула. Биз чечпесек айткыла, биз чечкенге аракет кылайлы. Биз чече албасак, анда президент менен чогуу акылдашып, чече турган маселелердин баарын чечсе болот. Акча булактарынын баарын таап атабыз, финансы болсо, болгон калган проблемаларды чечсек болот го деп ойлойм. Урматтуу республикалык кеңеш менен катышуучулары. Мен өткөндөгү жогорку кеңештеги сөзүмдө дагы айттым. Азыр дагы кайталагым келип турат. 30 жылдык эгемендүү тарыхыбызда бийлик эле эмес, доор өзгөрдү. Аны менен кошо баарыбыз өзгөрдүк деп ойлойм. Азыр баарыбыз мамлекет үчүн иштешибиз керек. Байуучулар байыды, алуучулар алышты, эми жетишет го дейм да. Кыргызстандын өнүгүүсүнө карапайым эл эмес, мамлекеттен айлык алган ар бир кызматкер жетекчи жооптуу болуш керек. Элди, мамлекетти ойлой турган кез келди. Аткаруучулук тартип, экологиялык тартип, финансалык тартип өтө бекем сакталышы керек. Темирдей бекем тартип менен Дэн Сяопин улуу Кытайды ири державага айландырды. Ли Куан кичинекей Сингапурду азыркы доордо гүлдөгөн мамлекетине айланышына негиз салды. Биздин Кыргызстандын финансалык чындыгы, экономикалык потенциалы, адам ресурстары биз кабыл алып жаткан мыйзамдардан да, азыркыдан дагы бир топ бай жана абдан жакшы. Болгону бардык маселелерге ар бир жетекчи өз кызматына, элибиздин, жарандарыбыздын жашоосуна таасирин тийгизе турган өтө чоң жогорку жоопкерчиликте карап, мамиле жасап иштесек деген ой менен бөлүшкүм келет. Баарыңыздарга жемиштүү иштөөгө чакырам. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.